Министрликке жүктөлгөн милдеттердин алкагында жагымдуу инвестициялык чөйрөнү түзүп, Кыргызстанга инвестицияларды тартуу баш максат. Дал ушул максатта биз мамлекеттик кызыкчылыктарга негизделген бизнес менен мамиледе жаңы барак ачууга аракет кылуу максатында бизнес үчүн биз өнөктөш жана шериктеш болобуз. Эгерде бул аздык кылса, анда камкорчу да болобуз. 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргызстандын калкы референдумда Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы редакциясы үчүн добуш беришкен. Инвесторлордун корголушу Конституциянын 17 беренесинин 3 пунктусунда мамлекеттик мыйзамдарда белгиленген тартипте инвестицияларды жана инвестициялык иштин субъектилерин коргоо кепилдик берет деп өзгөчө белгиленген. Бул берене биздин колубузду бошотуп, инвесторлордун кызыкчылыгына ылайык ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Биз инвестициялык ишмердүүлүктү, анын ичинде мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк чөйрөсүн жөнгө салуу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну баштадык. Жаңы каралып жаткан мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндөгү мыйзамда процедуралар жөнөкөйлөштүрүлгөн. Көптөгөн бюрократиялык эрежелер жана милдеттемелер жокко чыгарылган. Ачыгын айтыш керек, дал ушул ашөпкө бюрократиялык себептерден мамлекеттик жеке өнөктөштүк бизде иштебей өнүкпөй келген. Ушундан улам биз бизнести диалогко активдүү катышууга, сунуштарды киргизүүгө чакырабыз.